Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде берүүсүнүн чыгарылышы. Биз бүгүн берүүбүздө Баткен областынын Баткен аймагынын негизинде буга чейин балким көпчүлүккө белгисиз, изилденбеген бир учурларын тарыхтагы бир мезгилдери жөнүндө сөз кылалы деп чечтик. Бул тууралуу айтып берүү үчүн биздин студияга бүгүн Кубанычбек Тайыров агай деп коеюн. Сиз эми университетте сабак берет экенсиз, Баткен областтык университетинин окутуучусу. Мына кече жакында эле Бишкекте тарых илимдеринин кандидаты деген наамдуу диссертацияны жактапсыз. Аны куттуктайм сизди. Кубаныч агай, айтсаңыз, ушул Баткен жөнүндө сиз тарыхчы катары изилдөөгө муктаж, изилденбей, илимий жактан изилденбей, башка жактан негизи изилденбей, айтылбай, мындай бааланбай, байкалбай жаткан учурларын байкай алдыңызбы? Мына тарыхчы, илимпоз катары. Ошо тууралуу ошодон баштасак. Рахмат, саламатсыздарбы? Биринчиден ушул студияңызга чакырганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык, рахмат. Албетте, бүгүн эми Баткен өзү жалпы республикалык ар бир Кыргызстандын жаранымын деген инсандын жүрөгүндө Баткен турат. Албетте биз эми ушул Баткендин тарыхы, Баткендеги айрым жашырылган же атайлаппы, же балким байкалбайбы, сиз айткандай ошондой эмелерди жөнүндө сүйлөшкө эме кылабыз. Биринчиден, Баткен областынын тарыхы, ал жердеги аймактагы көйгөйлөр, кен байлыктары, суу, жаратылыш болобу ар тараптуу комплекстүү изилдөөнү талап кылган аймак катары эсептелинет да. Баткен бул жагынан алганда, биринчи жагынан бул эми объективдүү себептер болсо керек, баягы борборлордон алыс болгондугунан уламбы, балким кайсы бир деңгээлде ушул жактан ошол жактын көйгөйлөрү азыраак изилденип, бүгүнкү илимий баягы изилдөөлөрдүн тыянактары аз жарыяланып жүрөт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал Баткен аймагы бир жагынан илимий талдоолорду, илимий изилдөөлөрдү чыгарып, ал жактын тарыхын эле эмес, башка тармактарын да изилдеп, ошондой талап кылынган учурда. Анткени бул аймак биринчиден стратегиялык маанилүү аймак, кыргызча айтканда 9 том эмесинде жайгашкан, томунда жайгашкан аймак. Биз ошол бир эле мезгилде Өзбекстан, бир эле мезгилде Тажикстан аймактары менен, коңшу мамлекеттер менен кесилишкен, анан эл көп жашаган, жайгашкан аймак катары эсептелинет. Анан бул жакта ошолго жараша маселелери дагы көп. Эми ал эми тарыхына келе турган болсок, мисалы үчүн Баткен областы түзүлгөнү менен, түзүлгөндөн баштап ошол кайсы бир деңгээлде Баткендеги 99-жылдагы окуя себепкер болду. Ошол Баткен областынын түзүлүп, андан ары өнүгүп, шаарга айланып, ушул аймактын макам берилип, ушундай болушуна. Эми ошол окуянын өзүн эле айтайлы. Илимий негизде бүгүнкү күндө Баткен окуясы жөнүндө илимий мындай эме азыр жасалып атат, бирок жыйынтыктар дагы деле аз. Ошол окуу китептеринде, тарых китептеринде чагылдырылган эмес. Чагылдырылган, өтө аз эмеде чагылдырылган. Анын себептери, натыйжалары, ошол область болуп түзүлүп калышына бир кайсы бир деңгээлде ушулар себеп болуп атпайбы? Мына ошол жөнүндө маалыматтар бүгүнкү күндө деле аз. Азыр бул боюнча балким архивдик, ошол мезгилдеги окуялардын архивини, баягы эмесини көрсөткөн, чагылдырган архивдик документтерди балким ачыктай турган мезгил келди. Экинчи жагынан бар, балким эми булар дагы деле ачыктала турган мезгил эмедир деген сөз да. Эми бул жаатта бизде ушул университетибизде атайын илимий изилдөө аз жүрүп жатат.
Баткен окуясыны, Баткен согушуну изилдеген. Бул ошол мезгилдеги окуяны эле эмес, кечээки болуп аткан окуяларды да кошкондо бул өтө чоң баягы бизге сабак ала турган, ал жерден кайсы бир тарыхты окуткан себеби келечекти карашыбыз керек, келечекке сабак боло тургандай кылып, анан сабак алышыбыз керек да. Мына ушул сабак боло тургандай бир илимий изилдөө мындай жүргүзүлүш керек. Ал бир эле тараптуу болбош керек, ар тараптуу көп, ар жагынан ар кандай көз карашта изилденген изилдөөлөр жарыяланыш керек деген ойдомун. Анан ушул изилдөө борбору болуш керек деген ойдобуз. Баткен изилдөөлөрдүн борбору деген максатта айтмакчымын. Биринчиден биз тармакка бөлүп айта турган болсок, тарыхы, маданияты, анан кең байлыктары, ошо жаратылышы деле, туризм тармагын өнүктүрсө болот. Мына ишкердик, эмне ишкердик жасаса болот Баткен социалдык экономикалык эң негизги багыттарынын бири. Суу, баягы агын суулардын, ар кандай эмелердин ушу элдин жашоосун жакшыртыш үчүн ушундай ар тараптуу изилдөөлөрдү мындай жасаш керек. Бул багытта изилдөө демекчи, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп коеюн да. Сиз мына сиздин диссертация, кандидаттык диссертацияңыз ошол Баткен аймагына байланыштуу, жаңылбасам, Сүлүктүү шаарынын тарыхына, өнөр жайынын тарыхына. Сиз эми буга чейин көп эле материалдарды казганды, изилдеп, архивтерде отургандырсыз. Сизге чейин Баткен аймагына байланыштуу бир илимий изилдөө, бир кандидаттык диссертация же бир илимий статья болуптурбу? Таба алдыңызбы мына сиз? Мен азыр сизге айтайын. Баткен аймагынын орто кылымдардагы тарыхы, советтик доордогу эгемендүүлүк доорун бириктирген Баткен районунун тарыхы деген атайын диссертациялык иш жазылган. Ал корголгон иш. Качан? 2011 жылы. Бул корголгон. Анда дагы ошол айрым ошол Баткен окуясынын айрым фрагменттери кошулган. Орто кылымдагы Баткен аймагы кандай болгон, мына ушул моменттер изилденген негизинен. Бирок анын аймактары бар да, Сүлүктүү шаары бар, Кадамжай, Лейлек, булар боюнча мындай айрым изилдөөчүлөр өздөрүнүн китептерини, эмгектерин жарыялаганы менен конкреттүү бир мындай конкреттүү эмес, мындай комплекстүү ар тарабын изилдеген илимий диссертациялык иштер дагы деле жок. Жокко эсе булар. Себеби дегенде анан кайсы бир фрагменттерди, мисалы үчүн кайсы бир инсандардын тарыхына, мисалы үчүн Абдыкадыр Орозбековдун, ошол эле Абсамат Масалиевдин же болбосо Мурат Салиховдун, ошол эле репрессияга дуушар болгон эмелердин катарында ошол инсандардын тарыхыны, ошол эле кен байлыктар жөнүндө, алтын боюнча, көмүр боюнча изилдөөлөр бар. Жалпылап ушул комплекстүү бир диссертациялык иштер жокко эсе деп айтса болот. Муну сурап атканымдын себеби да, бир нерсе, бир маселе жаралганда, маселени тереңдеп, жакшылап чечиш үчүн, эффективдүү чечиш үчүн, аны тереңдеп биринчи изилдеп чыгыш керек да. Ошол эле мисалы оорулуу болсо, оорулууга туура диагноз коюп, оорунун ошол дартын аныктап, анын себебин аныктагандан кийин гана дарылоо мүмкүн дегенде, ошол азыркы учурда мына Баткендин негизги маселелери көйгөйүн биз баарыбыз билебиз. Ошолорду чечүү үчүн деген жок дегенде, алгач мындай изилдеш керек го деген ой келет да. Ал эми сиз айттыңыз, мына демек мына сизге чейин 11-жылы бир диссертация, кандидаттык тарых илими боюнча, анан сиздики экинчи диссертация бул эми Сүлүктүү шаарындагы өнөр жайынын тарыхына байланыштуу. Сиздин ошо диссертациялык эмгегиңизге кайрылсак, дал ушул темага, Сүлүктүүдөгү өнөр жай тарыхына кайрылууга, изилдөөгө эмне себеп, эмне түрткү болду? Биринчиден совет мезгилинде өнөр жайды, жумушчулардын катмарыны изилдөө өтө күчтүү, мындай актуальный темалардан болгон. Идеологиялык бир советтик идеологиянын өңүтүндө, көз карашында изилдөөлөр көп болгон. Биздин изилдөөбүздүн өзгөчөлүгү ушунда,
30 жылдан бері жұмысшылардың эмне кылып атасың, эмне менен жашап атасың, кандай өндүрүш болуп атат. Соңку жаңы тарыхы турбу? Жаңы тарыхта жұмысшылардың абалы жөнүндө изилдөөлөр өтө аз, дээрлик жок бул изилдөөлөр. Ошондой өңүттөн алганда бул мындай ушул багыттардагы анан эми өнөр жай болгондуктан ошол жерде кен өнөр жай, айрыкча көмүр өнөр жай болгондуктан шаар негизделген да. Ушул кен өнөр жайына негизделген шаар катары биз ушу Сүлүктүнүн шаарына алып чыктык да. Сүлүктү шаарынын өнөр жайынын тарыхына алып чыктык. Соңку 30 жылдагы мезгилди изилдесиңиз. Биз 17 хронологиялык чеги 1917 жылдан 2010 жылга чейинки чекти алдык. Анткени эки доордун контекстинде көрсөтө эледик. Советтик доордо ошол шаарлар, кичи шаарлар кантип өнүгүп турду эле. Анан эгемендүүлүктүн алгачкы 20 жылдыгында кантип өнүктү, эмне көйгөйлөр пайда болду. Бул эми баягы биринчиден бул маселе ушул шаарлар, ошондой кичи шаарлар, айрыкча борбордон 1000 километрден ашык алыстыкта турган шаарлар мындай эгемендүүлүк доорунда айрыкча өтө мындай кыйроого учурады да. Өнөр жай кыйранды, адистер кетти, миграция көп иш кылып, көйгөйлөр көп. Мына ушулардын көйгөйлөрүнүн баардыгын биз илимий негизде эмеге көрсөтө алдык деген, далилдедик деген ойдобуз. Илимий ишиңизден, эмгегиңизден тышкары, мына кече жакында жактаган диссертацияңыздан тышкары сизди музейдин негиздеген Баткен областындагы алгачкы ошол аймактануу дейбизби, мурда краеведческий деп койчу эле го. Ошол музейди негиздеген адамдардын бири катары билебиз да. Ал музей эмне, кандай экспонаттардан куралды, өзгөчөлүгү эмне, анан сиздер эң сыймыктанган баалуу экспонаттар кайсы? Биз мындан 3 жыл мурда мен ал өзүм эле деп айта албайм. Биз ушул топтогон курамабыз бар, тобубуз бар, ошол музейди жасаган жалпы жамаатыбыз жардам берди, университеттин. Анда карасак Баткенде туризм деп айтабыз. Туризмдин бир тармагы бул музей да. Биз тарыхчы катары, ошол жактагы жашаган инсан катары бирөө келгенде жөн эле ооз-эки эле тарыхыбызды айта бербей, аны кайсы бир деңгээлде көргөзмөлүү кылып көрсөтүүнү каалап жүрдүк эле. Ошол насип 2018 жылга туура келген экен. Биз ага чейин дагы бир топ эле музейлерди көрдүк. Бул жакта борбордогу, Оштогу музейлерди кантип жасалыш керек, жасалгасы кандай болуш керек, эмне болуш керек деген концепцияларын изилдеп чыктык да. Биз дагы эми изилдөөчү катары биринчиден эмнени жасаштан мурда сиз айтып атпайсызбы, бир изилдеш керек, эмне кантип жасаган же кантип ооруган жерин табыш. Ошентип анан аныктагандан кийин бүт айылдарды, Баткендеги аймактарды кыдыра баштадык. Өзүбүз эч кандай бизге бирөө акча берген жок. Эч ким тапшырма берген жок. Тапшырма дагы берген жок. Музей түзүлгүлө деп эч ким айткан жок. Өзүбүздүн эле баягы демилгелүү иш болду бул. Анан биз кыдырып, бардыгын айланып, ошол биринчиден этнографиялык буюмдар топтой баштадык, эмелерди жасай баштадык, кайсы бир деңгээлде музейдин экспонаттарын алып келе баштадык. Анан биз 2018 жылы ушул баардык музей эмелерди топтоп, кайсы бир деңгээлде университет кайсы бир бөлүгүнө баягы койгон эмелерди баягы биз кое турган эмелерди жасаптык университет тарабынан. Ошолорду жасагандан койгондон кийин биз ачылыш, кайсы бир деңгээлде ачылыш жасагандан кийин баягы музейдин ачылуу эмеси. Качан ачылды? 2018 жылы июнь айында ачылды. Анан ошо ачылгандан кийин гана анан жергиликтүү эл бизге мындай ишеним артты да. Биз ошол нерсе бизге өтө маанилүү болду. Биз уюштуруучу катары ишеним, элдин ишеними. Анткени биз музейди топтоп жүргөнүбүздө эми баалуу буюм, баалуу болобу, баалуу эмес болобу, ал тарыхый буюм да эми. Аны берип атканда ким эле болсо ойлонот экен. Бул каякта калат? Бул атамдык эле, бул энемдик эле, бул мурдатан калган тарых эле, бул үйүмдө турса сакталабы деген. Анан биз өзүбүздүн печаттарыбыз бар, ушул кагазды берсек дагы эл
бизге жакшы ишенбей берип атты да. Берсе дагы тааныш баягы кыргыздын эмеси дагы деле болот экен да. Тааныш аркылуу биз паланчыбыз деп атып, ушундай бир эме менен топтоп аттык, азап кыйынчылык менен. Бирок ачылгандан кийин анан эл бизге эми өзү алып келе баштады. Өзү алып келип коюп, биз атайын кампабыз бар да, сактай турган айрымда экспонаттарды, айрым эмелерди, экспозицияларды биз мындай өзгөртөбүз кейде. Кээ бир кызыккан адамдарга ошол алып чыгып көрсөтүп дагы беребиз эмелердичи. Бизде ушундай биринчи нерсе, биз ошо элдин жалпы баткендиктердин ишенимине ээ болдук. Ошо музей катары калыптанып, азыр 2018ден бери 3 жыл өткөн, 5 жыл өткөн болсо, биз эл бизге ишенип, өзүнүн тарыхый буюмдарын алып келе бере баштады. Өзүнүн атасынын, мисалы, эң баягы согуш ардагерлеринин медалдары бар го, ошол костюмдери менен кадимкидей биз элден баягы Оштогу, Бишкектеги чоң музейлерди элдерден кабыл ала баштадык. Биз ушул ишеним биздин музейди уюштуруучулар үчүн маанилүү эме, критерий. Биз элдин ишенимине кирдик. Эми бул буюрса уланат, бизден кийиндагилер дагы эми университеттин аз жетекчилиги менен биз сүйлөшкөнбүз, бир долбоор түзгөнбүз. Жаңы корпус ошого эле кошумча жаңы эмеси менен атайын мындай музейдин атайын талаптары болот экен, күн тийбеш керек экен, салкын болуш керек экен. Ушуга окшогон нерселерди жасап атабыз азыр. Мындан дары туруп калбай жылыш үчүн. Ал эми сиз берген суроого эң уникалдуу негизи музейибизде көп эле маалымат эмелер уникалдуу деп эсептейбиз. Мынтип айткым келди да, бул барганда эле бул экспонаттар же бул экспонат Баткенде гана бар. Экспонатты көрүп, бул Баткендики. Бул Баткен экендегидей өзгөчөсү да. Баткенден башка эч бир музейде жок. Эмнеңер бар дегенде. Бизде орто кылымдарга таандык Кокон хандыгынын мөөрлөрү менен басылган оригинал деп коён, орусча оригинал, түп нускалуу документтер бар. Орток Чагатай тилинде жазылган, араб арабы менен жазылган Орток Чагатай тилинде жазылган арептер бар. Документтер бар. Бул документтер кайсы бир бөлүгү ырлар, кайсы бир бөлүгү биз аны адис эмес болгондуктан окуп эме кылбадык. Адистер гана, учкай гана бизге түшүндүрүш боюнча алар ырлар экен. Анан кайсы бир бөлүгү баягы биздин азыркы сөз менен айтканда мамлекеттик акт же болбосо территория боюнча кайсы бир аймактын жер тилкесинин документтери, госакт, кызыл китеп, жашыл китептер, алар бар мөөр менен тастыкталган ушундай бир документтердин бир эле, эки эле эмес, бир топ жыйындысы. Ал документтер элден чыкты. Алар атасынан баласыга калып келген. Именно дал ушул документтерди окуп, мисалы үчүн бул документтерди элге жарыялап эме кылыш керек да. Кайсы доорго таандык экен биле аласызбы? Булар ошо Кокон хандыгынын мезгилинде эле жазылган. Анткени мөөрдү биз сураганыбызда Кокон хандыгынын мөөрү деп мөөр жөнүндө адистер ошол Кокон хандыгынын мөөрү деп айтылды. Бирок текст жазылганы Орток Чагатай тилинде жазылган тексттер да. Буларды ким жазган, кантип жазган, эмне үчүн жазган деген арасында жөнөкөй деле баягы турмуш тиричилик эмесин кылган тексттер деле бар. Мааниси жок деле тексттер бар. Бирок арасында дагы бир уникалдуу, азыр музейдин экспозициясын ачып коюп койгонбуз, жөн эле эмес бар. Баягы жер шарынын сүрөтү. Баягы дүйнөнүн картасы. Балким бул дагы ошол аймакта андагы жазуулар дагы ошо Орток Чагатай тилинде. Орток Чагатай тилинде. Бул аймакта ошол орто кылымдарда эле өтө
көп ошол араб арибин тааныган илимпоздор, илим эмесинде илимий борборлор болгон экен десе болот да. борборлор Дүйнөнүн картасын ошол жергиликтүү тилде, бул арабтардан же перстерден келген же Кытайдан келген карта эмес да. Орток Чагатай тили кайсы жерде колдонулган билебиз баарыбыз, ошол жергиликтүү. Демек ошол тилде жазылган жазуу менен дүйнөнүн картасы чыгып атат. Ооба, бул бир жагынан ушул дүйнөнүн картасы, анан экинчи жагынан ошол жазуулар, бул илимпоздорду кызыктыра турган биздин музейдеги жагдай да. Биздин музей эми туристтер үчүн эле эмес. Биз музейибизде ошондой сырттан келсе, эгерде адис болсо, ошолорго берип, ошолорду жарыялаганга биз да кызыктарбыз. Кээ бир окумуштуулар, кээ бир немелер музейлерге барсаңыз, мисалы үчүн, ошону изилдөөгө атайын уруксат сурап, эме кылыш керек. Баягы биз ошо баягы бир багытыбыз ушул Баткенди илимий изилдөөгө биз жөн эле көрсөтүп койбостон, аны жардам дагы бере алабыз да. Эгер колдон келген жардам, эми биз адис болбогондуктан кайсы бир жазууларды же кайсы бир жагдайларды ушул эле өңүттө, мисалы үчүн Баткен ушул Айгүл Тоо тарыхый маданий музей комплекс деп айтаганбыз да, музейдечи комплекс болсун. Эмне үчүн комплекс? Ал комплекске бүт ошол аймактагы тарыхый жайлардын эмесин киргизем. Ал эми музейдин менчиги эмес алар, албетте. Шаарды, кээ бирөө шаардын менчигинде турат, кээ бирөө райондун менчигинде турат тарыхый жайлар. Мисалы, Баткен шаарынын 7 километр алыстыкта петроглифтер бар. Биздин заманга чейинки 2000 жылдыктар деп адистер тастыктап кетет. Бул ошол мезгилдеги адамдардын аң сезиминде болгон окуялар же жөнөкөй күнүмдүк чарбалык жумуштары. Петроглиф десеңиз, биздин баягы белгилүү саймалуу таштагыдай ташка түшүрүлгөн сүрөттөр, белгилери. Сүрөттөр, негизинен сүрөттөр, бул жерде белгилер аз. Анан биз буларды өзүбүз эле, биз тарыхчыбыз, биз билебиз деген эмес, атайын адистерди чакыруу менен Ош мамлекеттик университетинин азыраматлык Жусуп Ахматов дегенди атайын ушул эме менен петроглифтерди абдан көп изилдеген окумуштуу экен. Ошол кишини чакырып атайын биз баягы тастыктап өзүбүздүн баягы ишенимсиз болуп турган баягы божомолубузду тастыктап бериш үчүн ушундай окумуштуулар чакырганбыз. Анан алар барып дагы чындап эле бул баягы петроглифтер экен, байыркы мезгилге таандык деген ойлорун айткан. Ал эми бул маселелер дагы деле ушул петроглиф, Баткен петроглифтер деле саймалуу таштын петроглифтердей болуп изилденип, илимий негизде баягы элге кеңири жайыла элек да. Айрым макалалар, айрым эмелер жазылды, бирок дагы деле саймалуу таш жөнүндө көпчүлүк билет. Ошол Баткендин жанындагы ошол петроглифтер, таштарды буга чейин изилдеген эч ким болгон эмеспи? Бир реестрде бир катталып жокпу экен? Жок. Биздин тарыхчылар билбептирби аны? Жок, ушуну анын дагы уникалдуулугу дагы ушунда. Биздин тарыхчылардан эч ким билген эмес. Бүт республикадагы бааттуу, баштуу тарыхчылар бардыгы барып аны алар барганда биз көрсөттүк. Ошол мен айтып аткан жанагы окумуштуу дагы, ал дагы эми көрүп атат, Баткенде негизи эле ушул бар экен дегендичи. Анан бул жакшы эмеси петроглифке кызыккан, эгерде ошол жерде инфраструктураны жакшылап түзүгөн болсок, туристтерди келе тургандай бир шарт жасаган болсок, бул Тогуз Тородогу баягы казармандагы саймалуу таштан айырмачылыгы туристтер таксиге отуруп алып эле көрүп, жыргап келе турган мүмкүнчүлүк да, шарты жакшы. Баткен шаарынын жанында эле. Жанында эле. Эми азыр жолдорду жакшылап оңдоп, эмел жасап койсо, ошол мындай инфраструктурасы жагынан жакшы да. Мисалы үчүн Саймалуу ташка жетүү оңой эле. Саймалуу ташка атайын бир экспедиция менен, атайын бир эме менен бара турган болсо, бул жерде ушундай туристтерге дагы мүмкүнчүлүгү бар деп айтып атабыз да. Эми бул эми туристтик багытта. Ал эми изилдөөчүлүк багытта мына ушул эмеси дагы бул изилдене элек тарыхый аймак катары, тарыхый жай катары турат. Мындай эмелердин эсеби биз азыр алып койгонбуз 10 жай бар ушундай. Эменин бул дагы деле изилдөөгө баягы
кийинки советтик мезгилдеги изилдөөлөрдө булар камтылган эмес. Эгемендүүлүк мезгилиндеги дагы камтылган эмес. Биринчиден эч ким билген эмес. Анан бул жак дагы деле советтик мезгилде деле ошол Баткен аймагы жакшы изилденбей калган аймак катары эсептелет. Бунун бир себеби Баткенде ошол бир негиз Баткенде Канигут деген үңкүр бар. Бул Ибн Синанын эмгегинде жазылган. Бул жерде кең көмүлгөн, кеңге кошулуп, каргыштар кошо көмүлгөн деп ушинтип жазылган. Ал жерге барган Канигут ичине кирсеңиз баягы эме Бул табигый үңкүр. Табигый эмес, бул казылган да, шахта. Казылган бул лабиринт ичине кирсеңиз жол барса келбес деп кыргызча аты бар. Гут деген өлүм деген сөз, өлүм кени деген сөздөн экен. Ал эми аз бүгүнкү күндө технология менен кирсеңиз ичинде адашпай чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Атайын Москвадан спелогдор да келип, бул жагынан келип 9 выход бар, 9 чыгуу жери бар дейт, 9 кирүү жер. Ошонон чыгып атышат, бирок кандай болгондо дагы, мисалы үчүн кыргыз тарыхында биринчи азыр биз балдарыбызга ошентип окутпайбыз да. Биринчи аймак ошо кен иштетүү боюнча Баткен деп биз эч жерде окубайбыз. Ушуну дагы Баткен изилдөөнүн жоктугу, болбогондугу ошол аймактарда биз кыргыз тарыхында кен иштетүү Баткенде башталган дегенге ушул ошогон негиз болчудай да. Сиз мисалы мына тарыхчысыз, мектепте де тарых сабагын берип, мына университетте де тарых сабагын берип жүрөсүз. Ошол Баткен тууралуу мындай маалыматтар чынында эле окуу китептеринин биринде да жокпу? Жогорку окуу жай, орто мектепте дагы. Болсо дагы Баткен окуясы жөнүндө дагы, Баткен жөнүндө дагы негизи өтө кыскача, учкай гана берилген, кеңири берилип, мисалы эмне үчүн тарых болот? Андан кайсы бир деңгээлде биз өзүбүздүн акыл эсибизди, эл катары калыптанышыбызды, анан эң негизгиси сабак алышыбыз керек да. Биз сабак алып атабыз кайсы бир окуялардан, кайсы бир эмелерден. Мына ушундай сабак бизде боло тургандай, ушул Баткен тарыхы, Баткендеги окуялар, Баткендеги башка эмелер бир эле тарых эмес, тарых китебине эмес, башка жаратылыш зонасына да, мекен таанууга да киргизсе болот турабы. Биология деген илимдер бизде Баткендин асты өзү 1000 кен болгондуктан Баткен ошол эмеден Кызылкаядан баштап ошо Лейлек аймагына чейинки аймактарда эсеп боюнча 1000 кен бар экен. Кендин мекени Баткен. Кайсы кендин кайсы түрлөрү казылган экен көмүрдөн батышкары? Негизи мындай деп айтса болот да. Менделеевдин мезгилдүү системасында бардыгы бар. Өзү негизи Кыргызстан ошондой кеңге бай аймакпыз. Бирок Баткенде дагы ошондой. Баткен аймагы да өтө кеңге бай аймак. Анын ичинен эң көп алюмин, алтын, көмүр, күмүш, цинк, азбис, ушуга окшогон материалдардын бардыгы эмелерде Баткендин аймагынан казып алганга мүмкүнчүлүк бар да. Алтын менен күмүш, анан көмүр негизгиси. Көмүрдүн запасы боюнча Сүлүктү, Кызылкаяны кошкондо бир азыркы Кызылкаянын аймагында дагы жаңы ачылып аткан эмелерди караганда Баткен областы көмүр менен өзүнө өзү камсыз кылат, коңшу областтарда камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү жетет. Эми азыр жаңылышым мүмкүн, ушу Кызылкыябы, таш көмүрдү же Сүлүктүнү илгери айтчу эле, Орто Азиянын качыгары деп. Орто Азиянын качыгары. Анткени Сүлүктү көмүрүнүн кубаттуулугу боюнча, калориясы боюнча өндүрүшкө колдоно турган көмүр болуп эсептелинет. Кокс. Анан бул көмүр менен, көмүрдүн эмеси менен сапаттуу болгондуктан темирди да эритсе болот. Өндүрүшкө, баягы стратегиялык өндүрүштөргө ушул көмүр жумшалган. Анан башка көмүр Кыргызстан территориясында көп, башкалар бул мынчалык күчкө, баягы кубаттуулукка ээ эмес. Сүлүктүнүн көмүрүн угуп жүрөбүз, анткени алар эң кымбат, каптап сатып, аны баягы шашлык жасагандар өзгөчө баалап
колдонушат да. Чын деле баягы калориялуулугу күйгөндө эң эле баягы күлү аз калган абдан сапаттуу анан баягы геологиялык жактан алганда бул эң байыркы көмүр, бышып жетилген көмүр окшойт да, баягы жаш боюнча эгерде геологиялык жаштан алганда дагы. Анан сиз сурап калдыңыз ушул Баткендеги изилдөөлөр дагы кайсыл эмеде баягы акыркы ушул Кыргыз тарыхына кире турган айтылбай келе жаткан окуялар жөнүндө биз мындай деп айтсак болот. Баткен аймагында басмачылык кыймыл өтө күчтүү болгон. Басмачылык кыймыл ушул Баткен аймагында ал жердеги лидерлер именно ушул дал ушул Баткен аймагынан чыккан лидерлерди айтса болот. Анан бул биз бир Баткендеги тарыхчылар топтоп алып, Баткен университетинин тарыхчылары топтоп, анан Баткендеги баягы эмени бир жагынан өзүбүзгө эксперимент болду, экинчи жагынан чындап эле ошол басмачылык кыймылга катышкан Корбашы дейбизби, ушулардын лидерлери болгону кайсы бир деңгээлде, эми аларды деле бөлөт. Чындап эле басмачылык кылып талап тоноочулук менен алектенгендер болгон анын арасында. Бирок чындап баягы элге, жерге күйгөн ушундай адамдар дагы басмачылыкты баягы стереотип менен аталып калган. Совет бийлигине каршы чыккандын баарын эле басмачы деп салышкан да. Каршы ушуларды атап калган. Ушуларды баягы мугалимдерди топтоп, тарых мугалимдерин ушинтип окутайлы деген сунуш менен дагы эме кылдык. Анан биздин таң калган жерибиз дагы деле биздин коомчулукта ошол тарыхчы мугалимдер, тарыхчы окумуштуулар деле азыр деле ушул басмачылыкты кыймылды мындай Совет бийлигине каршы чыккан советтик көз караш менен караган. Көз караш менен караган тарыхчылар азыр деле көп. Аны балким муну атайын мамлекеттик бир жакшы бир эмелерди баягы билим берүү программасына киргизип, ушундай пландарды кабыл алып, ушул дал ушул окулбай калган бизди улут катары биздин ата-бабаларыбызды жаманаттык кылган бир тарыхты кайрадан оңдоп, кайрадан түзөп жазып биринчиден, экинчиден ошолорду окутуп, балдарыбызды башкача көз карашын калыптандыра турган мезгил келди деген оюм бар да. Басмачылар жөнүндө айтсак кыскача, бул кошуна Өзбекстанда басмачыларды эми толук болбосо дагы негизинен реабилитациялап, шарттуу түрдө айталы да, алардын чыныгы тарыхтагы ролу, аларды баягы каралоо, демонизация кылбай, болгонун болгондой айткан бирден бир биздин кошунабыз Өзбекстанда ошондой деп билебиз да. Бизде болсо чын деле мына бул басмачылар темасына көп жолу кайрылганбыз, ошо эсимде бирүүсүн алкаганда чын деле ал маселе бар экен. Баткендин изилдөөгө эмне жетишсиз болуп жатат? Изил потенциал жөнүндө айттыңыз. Изилденбей жаткан, бул баягы бузулбай жаткан дың жерде экен. Бардык тармактар боюнча алгандачы, болгону 2 илимий диссертация бар экен кандидаттын. Эмне жетишпейт? Эми каражат бир кандайдыр бир мамлекеттик программага кошуп коюш керекпи? Эмне колдоо? Же мындай демилге жетпей атабы элдин өзүндө? Биринчиден Баткенде биринчиден баягы борборлордогу баягы чоң илимпоздор Баткенге барып изилдөө дагы бул эми кайсы бир деңгээлде акчаны же каражатты талап кылат да. Ошондой экспедицияларды жасоону талап кылат. Мына ушундай иштер жүргүзүлүш керек. Бир гана биз эми жергиликтүү деңгээлде изилдөөчү болуп изилдегенибиз менен, изилдеп жатканыбыз менен биздин дагы дарымет жетпей турган тармактар абдан көп. Ал ар тараптуу ушундай. Анан негизи эле бүгүнкү күндө изилдөө ишине мындай азыраак эме бөлүнөт да. Ушул тараптан муну комплекстүү эле айтып кое берсек болот да. Бул каражат дагы жок, окумуштуулар дагы аз, ошону изилдеген, жергиликтүүлөрдө да демилге аз. Бардык тараптан ушундай болот да. Ал эми ушу эгерде мен мындай сунуш эле бул мында болуш керек деген эме эмес. Мамлекет тарабынан атайын баягы программалар каралып атпайбы? Ошол программаларга мисалы үчүн эле ошол эле кече жакында кабыл алынган Баткен областынын статусу жөнүндө илимий изилдөөлөрдү сөзсүз жасаш керек
деген bir эмелерди ага финансовый баягы каражаттык бекемдөөлөр менен кошуп ушундай жүргүзсө, кайсы бир деңгээлде чоң окумуштуулардын көңүлү бөлүнсө, ошол анан аларга жергиликтүү изилдөөчүлөр кошулуп, ушул аймакты дагы баягы айтылбай калган, көрсөтүлбөй калган, изилденбей калган жерлерин дагы изилдеп, Баткен аймагы ошол бир дагы жогорку тепкичке, дагы кийинки тепкичке өтөт эле деген оюбуз бар. Ооба, эми чоң бюджет бөлүнбөсө дагы жок дегенде гранттар бөлүнсө да, ошол Жок дегенде багыттуу гранттар, адрес даректүү багыттуу гранттар бөлүнсө, мына диссертацияга, кандидаттыкка болобу, магистрдик болобу, доктордукка болобу деп мындай гранттарды бөлүп, анын баягы жок дегенде жол кире жатаканасын ошо Баткендин ичинде кыдырып жүргөнгө бир каражаттарын бир жаап берчү бир гранттар болсо, анда изилдөөчүлөр жаштар арасында болобу, тиги доктор илимдин доктору болобуз дегендердин арасында болобу чыгат эле болуш керек да. Аны мен бир нерсени айта кетким келет да. Бул Бишкекте туруп биздин байкаганыбызда Баткен 23-24 жыл болоюн деп калды область болгонуна. Азырга чейин эле өзгөчө баягы кызматтык дайындоо ротациялоордо азыр билбейм кандай, мындан бир 10-15 жыл мурда, 10 жыл мурда Баткенге жөнөтөт баягы милиция кызматкеринби, прокурорбу же ГКМБбу же башка бир мамлекеттик кызматкер дайындаган. Бул Баткенге дайындоо бул өзүнчө эле бир жаза, бир мындай бир эң бир мындай жаза болбосо дагы бир эң төмөнкү тепкичтеги бир мындай четке чыгарып койгондой бир кызматтык дайындоо катары кабыл алынат да. Чынында эле коомдук аң сезимде ошондой калыптанып калды Баткендин имиджи, образы. Балким ошо Баткенге ошондой мындай жетишсиз көңүл бөлүнүп, мындай бир орусча айтканда пренебрежительно деп коет го, мындай теңин албагандайбы кандай, ошонун кесепети мына азыркыга алып келип жаткандар да. Баткендин маселелерине көңүл бурбой жаткандар. Туура айтасыз. Мындай айрым биз мындай анализдеп жасап, анализ кылабыз да, кээ бир ошол Баткендин эң жогорку кызматтарды губернатор болгон болсо, ошонун дагы мындай баардыгын эсептеп келгенде 1 жыл, 1,5 жыл анын ушундай туруктуу эмес да, мындай биринчиден тез алмашкандыгы мындай. Анан кээ бир кызмат орунундагыларды карап көрүп карасак, чындап эле Баткенди мурдараак ушундай эмелер көп болуп жүрдү да. Баткенди мындай билип, жакшы билбей эле барган. Сиз айткандай баягы кайсы бир бул жактагы борбордогу мындай эмеси үчүн ошол жака бир күнөөсү үчүн айып катары ошол жака барган. Баткендин спецификасы өзгөчөлүгүн жакшы билбестен ал таанышып чыкканга чейин, ал ушул өзүн баягы бушуп жетилгенге чейин убакыт өтүп атат. Жашоо, Баткендин жашоосу өтүп атат да ал жерде. Бул жааттан алганда, мисалы үчүн, ошол жактын эмесин өзгөчөлүгүн билген, чек араны билген, социалдык абалды жакшы түшүнгөн, мындай бушуп жетилген ошондой кадрлар барышы, сиз айткандай, барган болсо, ошол аймакты дагы сүрүп ар тараптуу. Мисалы үчүн, Баткенге дегенде эле биз эмне эске алабыз? Чек араны эске алабыз да. Чек араны жакшы билген кадр болсо, анан бар жок чек араны дагы билиш керек, социалдык абалды дагы билиш керек, маданиятын дагы билиш керек. Ал ар тараптуу болуш керек. Баткенге эң күчтүү менмин деген ушул алдыңкы кадрларды жөнөтүш керек. Ошол эле мезгилде аларга ошончолук бир мындай шарт, ыйгарым укуктарын дагы кошо бериш керек деген мындай ой келет да. Анткени ошо батыл чече турган, тез чечим кабыл ала турган маселелер бар Баткенде. Тезирээк жол бүтпөсө, мындай кийинки өнүгүү жоктой баягы маселелер болуп калат. Ошондой чечимди кабыл ала турган кадрлардын барса, эми биз азыр кимдир бирөөнүн адресине сын айтпайбыз. Бул мындай кылып атат, ал көп жылдан бери келе жаткан маселе. Көп жылдан бери келе жаткан маселе. Ал жалпылап айтканда, сиз айткандай, ошондой кадрларды баягы жазалоо үчүн алып барып койгон мезгилдер болгон. Бул эми мындай башкача акыркы окуялар, Баткендеги ушул абал Баткенге негизинен башкача көз карашта кароону талап кылып калды да. Эгерде мындай
болбосо, өзгөчө болбосо биз Баткен аймагы деген бир мындай баардык нерсенин эмеси болот да, мисалы үчүн миграциянын көп болушу. Эмне үчүн Баткенден көп? Мына ушундай маселелер чечилбегендиктен. Проценттик жана алганда эң көп калк ошо миграцияга кеткен Баткенден болуш керек. Баткен областынан, анын ичинен дагы Лейлек Сүлүктүү шаарынан бир эле мен бир 10 жылда Сүлүктүү шаарынын өзүн алып карап көрдүм. 20 жылдын ичинде Сүлүктүү шаарынан 6,5 миң адам көчүп чыгып кетиптир. Ал деген өзү 21 миң калкы бар Сүлүктүү шаарында. 26 миң деген бул кандай болуп калат? 21 миңден 6 миң көчүп чыгып кеткен. Үчтөн бири дээрлик. Үчтөн бири көчүп чыгып кетип атат. 20 жылдын ичинде эле. Бул кандай миграцияга кеткен калк баягы эмелер эмес да. Бул күчкө толуп турган, акыл эске толуп турган, квалификациялуу адистер, баягы башка аймакка барса дагы жумушун алып кете турган адамдар чыгып кетип атат. Демек, ал жерде эмне болот деген сөз? Ким калып атат деген сөз да. Ошон үчүн ушундай маселелердин чечилиши, ошол жакта кадрлардын сакталып калышы, ошол жакта адистердин иштеп калышы, өндүрүштүн өнөр жайга азыр кайсы бир деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнө баштап атат. Буюрса бул жакшы болуп кетет деген эле оюбуз бар. Кайсы кандай болгон учурда дагы ошол өзгөчө көңүл, өзгөчө мамиле, өзгөчө түшүнгөн кадрларды алып баруу маанилүү жагдай деп ойлойм. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Кубанычбек, сизге чоң рахмат. Чынында эле анын үстүнө мына илимий эмгекти дагы жактап, диссертация жактап жатыпсыз. Чынында эле ушул сиздин мына биздин маегибиз ушул сиз айткан биз сөз кылган маселелердин жок дегенде бир бөлүгүн чечүүгө жардам берсе, биз дагы жакшы болот эле деп үмүттөнөлү. Сиздин ишиңизге ийгилик. Кандидаттык диссертацияңыз докторлук диссертацияга чоңоюп жетсин. Чынында эле музейиңиздер, мына сиз ачкан музей өркүндөп, гүлдөп өсүп Кыргызстандын тышкарыдагы даңкы чыккан, даңктуу, абдан эл атайын 1000 километр басып барган музейлерден болсун. Ошону каалайм. Ишиңизге эң башкысы албетте Баткенде тынчтык орносо, анын баарын баткенчилерди биз жакшы билебиз. Тынччылык болсо баардыгын өздөрү жасап, өздөрү бүтүрүп алат. Эң башкысы тынччылык болсун. Рахмат, сиздерди дагы чакырып ушул кылып көңүл убакыт бергениңиздер үчүн сизге дагы чоң рахмат. Ийгилик болсун. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.